Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл райондук сотунун имараты пайдаланууга берилди. Ысык-Көл райондук соту башка имаратка кирип жатканы Чолпон Ата шаары үчүн гана эмес, жалпы сот тутуму үчүн чоң жетишкендик деп эсептейм. Себеби сот отурум залдарынын жетишсиздиги, архивдерди жайгаштырууга бөлмөлөрдүн жоктугу судьялар менен аппарат кызматкерлери үчүн ыңгайсыздыкты жаратып келген деп белгиледи Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков. Анын сөзүнө караганда 3 миллион сомдон ашык суммага имарат талаптарга ылайык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ысык-Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Советская көчөсүнүн номер 2 дарегинде жайгашкан 2 кабаттуу административдик имаратта 6 судья, 17 аппарат кызматкери, 7 техникалык жана кенже тейлөө персоналдары эмгектенишет. Сот имаратында медиаторлор үчүн жана жашы жете элек өспүрүмдөр үчүн дагы бөлмөлөр каралган. Ушул сот реформасынын бир кадамдагы ушул болуп эсептелет. Себеби сотторго шарт түзүп бериш керек эле. Бул жалаң эле сотторго эмес, элге шарт түзүп бериш керек. Ошон үчүн биздин мамлекет башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич ушул соттордун имараттарын жаңырталы, жакшыртып, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп берели деген максат менен ушул бүгүнкү учурда ушул Ысык-Көл райондук сотунун имараты ачылып атат. Албетте, мурдагы зданиясы, имараты азыркыдай эмес болчу. Шарты дагы кичине татаалыраак эле. Азыр болсо мына өзүбүз баарыбыз тең кыдырып карап чыктык. Ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилди. Ушул түзүлүп берип жаткан шарттардын баардыгы тең сотторго жана элге деген негизги максат.